көрүүчүлөргө белгилүү болгондой, акыркы 2-3 айдан бери Ош шаарында мыйзамсыз курулуштарды алдыруу боюнча иштер кетип атат. Аны жеке Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шырмашев тапшырмасында ошолорду алдырып бузуу иштери жүрүп атат. Ошого байланыштуу кээ бирки жолдор дагы шаардын ичинде жолдор кеңейтилип, тротуарлар кошо салынып, ошо салынгана байланыштуу Ош шаарынын Сулайман Тоо Ресне аймагында жайгашкан электр мамычылар дагы жолго мишайт эткенге байланыштуу бүгүнкү күндө жылдыруу иштери жүрүп атат. Ага байланыштуу биздин Ош 5 ишканасы тарабынан кошумча башка райондордон дагы техникалар тартылып, группалар мобилизация кылып иш жүрүп жатат. Ошо бүгүнкү күндө азыр мына ушу көрүп турган Урицкая көчөсүндө, Саидов көчөсүндө, Куренкеева көчөсүндө, Саргалчаева көчөсүндө, Волгоградская көчөсүндө бүгүнкү күндө толук электр мамычыларды жылдыруу иштери жүрүп атат. Биз менен биргеликте мына Ош шаарынын Горсвет ишканасы дагы чогуу иш алып келип атабыз. Баардыгыбыз ишибиз бир болгондон кийин алар менен дагы чогуу иш алып баратабыз. Бул көчөлөр бүткөндөн кийин дагы башка жасалып аткан көчөлөрдө дагы тоскоол болгон мамычаларды жылдыруу иштери улантабыз.